Бүгүнкү чыгарылышта маркум Элмирбек Иманалиевдин жубайы азыр улум атасынын сүрөтүн өп, оозуна жегендерин берет. Актан Рыскелдиев ырчыларды хайпабайт этти. Тамашоочу Шумкар досторун ашата сөктү. Саламатсыздарбы мекендештер, шоу-бизнес жаңылыктарынын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Журналист Динара Чокоева өзүнүн жеке Facebook баракчасына маркум Элмирбек Иманалиевдин жубайы менен курган маегин жазды. Элмирбек Иманалиевдин эң кенже 1,5 жашка чыга элек уулу Элхан. Элмирбек байке каза болгондон бери Элханды ойлой эле жүрөгүм ооруйт. Менин балам экөөнүн аты окшош. Ортолорунда 1-2 айдай эле айырма бар. Нурзат жеңе видеосунун жөнөтүп жибериптир. Менин балам экөөнүн аты окшош. Ортолорунда 1-2 айдай эле айырма бар. Нурзат жеңе видеосун жөнөтүп жибериптир. Атасынын бөлмөсүнүн оозунда жатат. Күн сайын атасын ошол жерден күтчү экен. Балдар кийимдерин булгап койбосун деп эшигин бекитип койчумун. Элмир келгенде ачылчу, ушул эшикке кирчү деп күтүп жатат го. Элмир Элханды өзгөчө жакшы көрдү. Жумуштан келери менен көтөрүп ырдап берип, чарчаганына карабай караар эле. Элхан дагы өзгөчө жакшы көрүп, атасы келгенде мени карабай кеч келип калса, бөлмөсүнүн эшигинде күтүп отурчу. Анан атасына видеого тартып жөнөтүп койсом, шашып келчү. Азыр атасынын сүрөтүн өп, оозуна жегендерин берет дейт. Жүрөк тилинет. Ушул баласынын тоюн көрсө эмне арман. Акыркы күндөрү бир башкача жакшынакай болуп калган. Мен тамашалап, сен акыркы күндөрү сулуу жигит болуп кеттиң го десем, сен жакшы карап атпайсыңбы деп күлүп койду эле. Байкушум өлөөрүн билген жок. Бирок мен бактылуу экенмин. Ушундай инсандын жубайы болгонума шүгүр кылайынчы деп көзүнө жаш алат. Маегибиз ый менен аяктайт. Эх, өмүр бою арман болуп калды го деп Чокоева жазган. Ал эми биздин каналдын атынан Элмирбек Иманалиевдин мезгилсиз дүйнөдөн кайтканына байланыштуу үй бүлөсүнүн жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Актан Рыскелдиев ырчыларды хайпабайт этти. Оорусаңыз тарынап, оорубаңыз. Качай. Тамашоочу Шумкар досторун ашата сөктү. Жаңылык деле жок, баары шумал. Берден шума. Ой, шумал бүлдүрбөйсүңбү? Кандай дейсиң? Бүлдүрүп койбойсуңбу? Өзүңне Петросян көрүнүп атам, я. Акты иштейсиң? Сварщик болуп? Сварщик болсоң бирдемени вартеп берип койчу деп атам сага. Эмне мен майнер болсом, эмне тамаша койду ойлоп атасыңарбы? Тамаша жигиттер. Тамашалабычы? Жүрөк түшүп калды. Тамашалап койдум жигиттер. Давай айтсам да, тамаша атат.